Саламатсыздарбы? Менин атым Наргиза Нанакеева. Бүгүнкү чыгарылышта эгерде сиз мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын кирешелери жана мүлктөрү тууралуу билгиңиз келсе, ал маалыматтарды кайдан аласыз? Ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин бардыгы салык кызматына өз кирешелери жана мүлктөрү тууралуу декларацияларды тапшырууга милдеттүү. Декларациялар салык кызматынын сайтында жайгаштырылган. Бул мамлекет тарабынан коррупцияга каршы жасалган кадамдардын бири. Анткени мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик каражаттарды башкаруу менен алектенет. Мамлекеттик каражаттар бул биз салык төлөөчүлөрдөн чогулган акча жана ал элдин социалдык көйгөйлөрүн чечкенге, мамлекетти өнүктүрүүгө жумшалуусу абзел. Мамлекеттик бюджеттен айлык алган чиновниктердин мүлкү жана кирешелери тууралуу декларациялар салык кызматынын сайтында таблица түрүндө, PDF форматында жана жөнөкөй адам түшүнгөнгө татаал формада жайгаштырылган. Кызыктырган чиновник тууралуу маалыматты издөө дагы компьютерде программаларды жакшы өздөштүрө албаган адамдар үчүн кыйын. Эми 2019 жылдын июнь айынан баштап мамлекеттик кызматта иштегендердин кирешелери жана мүлктөрү тууралуу маалымат алуу оңой болуп калды. Бул үчүн интернетте декларатор сайтына кирүү жетиштүү. Порталда президенттен баштап депутат, аким, сот, прокурор, министр, консул жана башка кызматтарда иштегендер тууралуу маалыматты аты жөнү же иштеген кызматы аркылуу издеп тапсаңыз болот. Статистика бөлүмүнөн кайсы мамлекеттик кызматкер бай, жер үлүшү же үйү чоң, кимисинин машинасы көп сыяктуу рейтингтерге күбө болобуз. Бул порталда маалыматтардын бардыгы расмий, анткени Кыргыз Республикасынын салык кызматынын сайтынан алынган. Болгону ыңгайлуу, түшүнүктүү формада. Ошондой эле керектүү адам тууралуу маалымат издөө функциясы дагы бар. Ошентип, декларатор сайтында чиновниктердин мүлкү жана кирешелери тууралуу өздөрү салык кызматына тапшырган боюнча маалыматты ала аласыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин бизнес жүргүзүүсүнө мыйзам тарабынан тыюу салынган. Ал Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу, кызыкчылыктардын кагылышуусу жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдар. Анда эмесе Жогорку Кеңеште депутат айым Жылдыз Садырбаева тууралуу маалыматты издеп көрөлү. Ал салык кызматына тапшырган декларациясы боюнча 1 жылдык кирешесин 105 миллион 828 миң 198 сом деп көрсөтүптүр. Ал эми мүлктөрү боюнча маалыматка келсек, 72 чарчы метр, 95, дагы 113 чарчы метр квартиралары, 2 жер тамы, дача үйү жана жер үлүштөрү тууралуу маалымат берген. Дагы бир жолу белгилей кетсек, бул маалыматтарды депутат айым Жылдыз Садырбаева өзү расмий түрдө салык кызматына тапшырган. Эми анын бизнеси барбы? Ошону текшерип көрсөк. Кыргызстанда 2 жылдан бери След KG аттуу сайт иштеп келет. Мында Кыргызстанда катталган юридикалык уюмдар тууралуу бардык маалыматтар чогултулган. След бул маалыматтарды өз кезегинде Юстиция министрлигинен алган. Декларатор сыяктуу эле Следте дагы мамлекеттик кызматкерлер тууралуу маалыматтарды оңой эле табууга болот. Айырмачылыгы След кеңейтилген түрдө ар кайсы тармак боюнча бир нече маалымат базаларын камтып турат. Мисалы, ошол эле депутат айымды След платформасынан издесек, ага таандык медицина тармагында иштеген бизнес компаниясы чыгып калды. Тактап айтканда, Жылдыз Садырбаева Фармамир дарыканаларынын кожоюну экен. Эскерте кетсек, биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде Жогорку Кеңешинин депутаттарынын дагы бизнес менен алектенүүгө укугу жок. Эми След порталында кененирээк маалыматка өтсөк. Анда Жылдыз Садырбаеванын бул бизнес компаниясы мамлекеттик тендерлерге катышабы? Ал тууралуу маалыматты ала алабыз. Жок, катышпаптыр. Банкрот болуп карыз болгон компаниялардын реестринде дагы жок экен. Юстиция министрлигинин сайтынан алынган маалыматтар чыкты. Мында көрүнүп тургандай, ага таандык Фармамир компаниясы ал жерге кимди директор кылганы, компаниянын ишмердүүлүгүнүн түрү жана башка маалыматтар илинип турат. Дагы төмөн түшкөндө салык кызматынын салык төлөөчүлөр базасынан алынган маалыматтарга күбө болобуз. Дагы төмөн жыла берсек, кайсы шайлоо аймактан добуш бергенин дагы көрүүгө болот.
Төмөн жылдыра берсек, лицензиялар базасынан 65 лицензияга ээ экенин байкадык. Ылдый жакта ар бир лицензия тууралуу кеңири маалымат берилген. Албетте, эгерде Жылдыз Садырбаеванын компаниясы эгерде мамлекеттик тендерлерге катышкан болсо, мындан дагы көбүрөөк маалыматтар ачылмак. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча өзүнчө видео сабагыбыз дагы бар. Ушуну менен Sled KG сайтын өздөштүрүп бүттүк. Керектүү маалыматтардын бардыгын алдык. Депутат айымдын медицина тармагында бизнеси бар экендиги аныкталды. Урматтуу достор, сиздер мен жасагандарды кайталап, өзүңүздөр дагы каалаган чиновник тууралуу маалыматтарды издесеңиздер болот. Жогоруда айтылган ресурс мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнүн үстүнөн коомдук көзөмөл жасоо үчүн эң ыңгайлуу жана эффективдүү аспаптардын катарына кирет. Видео сабагыбыз сизге кызыктуу болдубу? Анда биздин YouTube каналдан башка видео сабактарды дагы ачып көрүңүз. Алар Наргиза Нанакеевадан видео сабактар деп аталат. Алар мындан дагы кызыктуу жана пайдалуу болот деп сөз беребиз. Президентке кол кабыш кылып, мамлекетибизди коррупциядан чогуу тазалайлы. Жолугушканча сак саламатта болгула достор.